Өмүрдө эң кымбат ден соолук. Бүгүнкү күндө базардан баарын сатып алса болот. Бирок ден соолукту эч жерден эч ким сатып ала албайт. Саламатсыздарбы? Бирге ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн ден соолук тууралуу сиздерге кенен айтып беребиз. Бишкектин так ортосунда жайгашкан Саткынбай Тентишев атындагы Азми аталышындагы медицина борборунун ичиндеги түркүн түстүү ден соолукка керектүү аппараттар жөнүндө кеп кылабыз. Исламбек Насиридин уулу 27 жашта. Ал ден соолугун текшертүү үчүн Бишкек шаарындагы Азми медициналык борборуна келди. Исламбектин медайым Абакерова жаңыл жылуу тосуп алып, өзүнө тиешелүү жумуштарды так аткарып жатты. Адышка жок, температура болгон жоксуз. Дем алууңуз жакшы элеби? Жакшы. Температура барбы? Температура biraz бар. Так. Жүрүңүз бияққа өтө бериңиз. Кирип чечине бериңиз, белге чейин. Исламбектин эти ысып, жөтөл кетпей дене табы көтөрүлгөн. Анан Азми медициналык борборуна кайрылууга туура келген. Бул жердеги тиешелүү анализдер алынып, Исламбекке острый бронхит деген диагноз коюлду. Каймылдабай турасыз. Я тиіп тұрсын да, демек жақсы шықпай қалады. Мен жыл сайын жаз айларында негедір ооруп турамын. Айрыкча быйыл каттуу тердеп ооруганымдан коркуп, бар көрүнүп коюн, балким ковид болуп калдымбы деген адамдын оюна жаман ойлор келип кетет экен. Мен дагы бул Тентишев атындагы медициналык борбордун жанында жашаймын. Үйүм ушул жерде. Ары бери өткөн сайын көрүп турамын. Келип көрүнсөм, бронхит экен. Жыйынтыгында Исламбек медициналык борбордун 2-кабатында жайгашкан терапевтке барып, дары-дармек же укол алуу боюнча жетиштүү толук маалымат ала алды. Пациент Насирдин уулу Исламбек болсо жөтөлүп көбүнчө жөтөлүптүр, кургак жөтөлүп ооруп келиптир, анан температура болуптур. Температурасы, демек ыстыгы болуптур. Бул эми азыркы диагноз эми коркунучтуу деле эмес экен. Эме да, бронхит экен. Острый бронхит дейт, бул айрым учурда көбүнчө жаз учурунда кармайт да. Анан снимак өпкөсү болсо, өпкөсү таза экен, ошо бронхит болгонго кичине кызыл өңгөчө кычыштырып эметип келиптир. Жакшы экен, эмесе азыр терапевтке бердик, дары жибердик, дары барысын жазып. Азми медициналык борборунда эч кандай кезексиз эле 20 мүнөттүн ичинде ден соолугун текшертти. Өпкөсү таза чыкканы менен бронхити өтүшүп кеткени билинди. Эми Азми медициналык борборунун дарыгерлери каттоого алып, жетиштүү дары-дармегин жазып берди. Келсем очуртта жок экен. Очурт жок кирип келдим. Суммасы өтө деле көп эмес. Адамдардын чөнтөгүнө жараша арзан. Ал эми медайым жаңыл 24 жашта. Ал кичинекей кезинен баштап дарыгер болууну кыялданып келген. Баш аягы 4 жылдан бери медайым болуп иштеп келүүдө. Учурда Азми медициналык борборунда рентген лаборант болуп иштеп келет.